Adamdын табигаты өзү ушул 50ден ашкандан кийин адамга bir özgöçө bir sıfat пайда болот. Эмне? Атаңыз болсун, чоң атаңыз болсун, ата канча акчаңыз бар? Жөн тур. Ишиң болбосун. Айлыгы 15 000 болсо, 45 000 айлык алам деп мактанып калыш керек болгондо 4 рекеттен кийин тура албай калабыз. 6 рекет окугандан кийин турбай эле коебуз да. Каякта таң атканча? Өзүн сапаттуу нерсе керек болсо, амал дагы сапаттуу болуш керек да. Allah Taala ölgöndөрдүн акыбалын айткан. İza jaa ahadakumul mautu. Kaçan sizlerden biröňörgө ölüm kelse, qala rabbirji'uni. Suranar eken, ey Allah meni kaytarçı. Düýnöge kaytaruunu her bir ölgön adam soranat. Emne kılar eleň? Düýnöge kaytuu emne nerse kalıp ketipdir. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Düýnöde atkarbay kelgen soop amaldарды atkарып keleyinçi, meni kaytarçı ya Allah dep soranat. Allah taraptan emne жооп bolot? Kalla, hiç kaçan. Ölgün adamdın kayra düýnöge kelүүsü bu mümkün emes. Demek en kerektүү bul emne? Bul amal. Bul namaz. Bul bizdin kılgan jakşı soop amaldar. Kıyamat günü esep kısap taraza tartılganda soğup jaka barıp oturup alıp turup soğup tarazany köböйтүp salmaktуу kıla turgan bul amal. Oşonduktan emi karap körölü, biz birinci jana ekinçige kançalık vakit jöndöm, kançalık akça korop jatабыз, amal üçün kançalık kızıgıp, kançalık köngül burup, mani berip, kança jöndöm sarptap jatабыз da. Albatta akıllı adam birinde kaltırbaydı. Bирок manilүү, пайдалуу кайсыл экен, аны көбөйтүш керек албетте. Биздин колубуздагы болгон акча бул биздики болот качан? Качан жакшы жерге иштетсек. Жакшы жер дегени үй бүлөбүзгө иштетип алсак, ата-энебизге иштетсек, бир туугандарыбызга иштетсек, колун кошуналарга, муктаждарга иштетип калсак, чогултуп эле жүргөн анын пайдасы жок. Адамдын табигаты өзү ушул 50ден ашкандан кийин адамга bir özgöçö bir sıfat пайда болот. Эмне? Акчаны көбөйтүү деген. İştetpeyt, özüne de iştetpeyt. Oşol kezgeçen satıp aldı kiyim. Andan keyin kiyimdi albayt. Oşol bir çapan, bir kurtka, bir but kiyim menen ömürün akırına çayın jüröt, bирок акчаны çoğultup köböйтүүдүн артынан жүрөт да дайыма. Ошого мындай байкасаңыз, 45-50 жашка чейинки адамдар айтат дагы, мактанат дагы, ушунча акчам бар, ушунча акча таптым деп. Бирок 55тен өткөн адамдарга сурасаңыз да айтпайт да. Атаңыз болсун, чоң атаңыз болсун, ата канча акчаңыз бар? Жөн тур деп. Ишиң болбосун. Чоң ата сизде канча акча бар? Айтпайт. Ага чейин жок болсо дагы айтат, мактанат. Мисалы, жаш жигиттер 20 жашар, 25 жашар тапкан эмес болсо дагы мактанып, кече 100 000 таптым. Тапкан жок, бирок себеби ал доор мактаныш доору да. Мен акчам көбүрөөк деп мактануу доору. Айлыгы 15 000 болсо 45 000 айлык алам деп мактанып калыш керек болгон доор. Жашы улгайгандан кийин 100 000 айлык алсам не дейт? Эптеп жетет күнүмдүк эл катары. Себеби ал кезде адамга ушул акчаны көбөйтүү сыпат пайда болот. Шайтан ошентип азгырат. Шайтан эмне дейт? Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша. Аллах Таала айтат, шайтан силерди азайып калат. Сен кедей болуп каласың деп азгырат. Мисалы 100 сом акчаң болсо, 10 сомду сен бир муктажга, бир тууганыңа берсең, минус 10 90 болуп калат да, азайып калды. Өзүңө керек болсоң эмне кыласың? Деп азгырат. Валлаху яидукум магфиратан минху ва фадла. Ал эми Аллах Таала эмнени ваада кылат? Аллах Таала айтат, күнүңөрдү кечирем, каржылаганыңарды көбөйтүп беремин дейт. Биз жана башында айткандай накка ишенебиз да. Соопко анча деле маани бербейбиз, көңүл бурбайбыз. Бирок бир нерсеге көңүл буралы. Эмнеге биз
markumdarga, dүйнөдөн кайтыш болгондорго сооп гана арнайбыз. Кийим алып барып бербейбиз, тамак аш жөнөтпөйбүз. Сооп эле сооп. Куран окуп сообун, бирөөлөргө кайрымдуулук кылып сообун, колубуздан келсе умра кылып сообун. Эмнеге? Себеби эң керектүү нерсе ошол экен да ал жакта. Макул, биз бирөөлөргө сооп арнайбыз. Биздин Ахлы Суннат вал Жамаат Ханафи мазхабындагы, Матуриди акыйдасындагы адамдардын биздин ишеничибиз өлгөндөргө арналган сооп сөзсүз жетет. Зикир кылып сооп багыштаңыз, Куран окуп сооп багыштаңыз, садака кылып сооп багыштаңыз сөзсүз жетет. Бир болот бирөө арнаган сооп, бир болот өзүңүз жасаган сооп. Бирок эч качан бирөөдүн жөнөткөн сообу өзүңүздүкүнө жетпейт. Өзүңүз намаз окуп тапкан сооп менен бирөө нафил окуп сизге багыштаганын айырмасы болот баары бир. Кандай эле өзүңүз тапкан акча менен бирөө белек берген, бирөө сизге баары бир бай кылып сала турган деңгээлде бербейт да белекти. Биз өлгөндөн кийин артыбыздан арналган сооптор алхамдулилла өтө керек, өтө пайдалуу. Бирок өзүбүз жасап кеткен ал башкача. Ошондуктан бул хадисте, бул окуяда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскертип койду. Албетте бир тууганыңар дагы көп болсун, байлыгыңар дагы болсун, бирок эң керектүүсү, эң пайдалуусу бул салих амалдар, аны унутпагыла деген эскертүү. Ошого иншалла ниет кылалы. Байлыгыбыз дагы бизге соо алып келе турган болсун, бир туугандарыбыз менен мамилебиз дагы соо алып келе турган болсун. Ал эми соо иштер десе, биз соо ишке дүйнөгө канчалык ач көздүк менен амал жасасак, мамиле жасасак, соопко ошончолук ач көздүк менен мамиле жасашыбыз керек да. Дүйнөгө тойбогондой, соопко да тойбой тургандай. Сахабалар кандай эле? Таң атканча намаз менен өткөрөт эле. Таң атканча рүкү менен өткөрөт эле. Аллаху акбар. Бир жолу ошондой кылып көрдүк. Таң атканча намаз окуйм. Биз 2 рекет намаздан кийин чарчайбыз. 4 рекеттен кийин тура албай калабыз. 6 рекет окугандан кийин турбай эле коебуз да. Каякта таң атканча? Бизде амалга болгон кызыгыш ошончолук. Эми караңыз, амалыбыз канча эптеп. Бирок Аллахтан сураганыбызды караңыз. Сахабалар бизчелик нерсени сурабайт эле. Алла тынчтык, ийгилик, бактылуулук, ден соолук, байлык, уул кыз, перзент сураганыбызды караңыз, жетпей атат да. Мисалы, дүкөнгө бардыңыз, жаныңызда болгон эле 1-2 миң сом акча бар. Бирок муну да бер, мунда калам, баарын ала турган нерсебиз аябай көп. Бирок төлөй турган нерсени караса, ошондуктан сооп амалдарда көбүрөөк жасайлы, Аллахтан сурай турганыбызга ылайык. Алладан тим эле эң жакшысын сурайбыз. Жаннат Фирдаус. Өмүр эң узун, рызкы эң кенен, ден соолук эң мыкты, уул кыз перзент толтура. А бирок жасаган амалыбыз эптемейди. Тахажжуд 2 рекет. 8 рекет, 10 рекет, жок, 2 рекет. Зикир тасбихат эптеп. Ошон сапаттуу нерсе керек болсо, амал дагы сапаттуу болуш керек да. Ошого ниет кылалы иншалла. Бир туугандарды дагы көбөйтөбүз, байлыкты да көбөйтөбүз, бирок ошолорду көбөйткөнүбүздүн максатыбыз жакшы амалдарды көбөйтүү. Аллах таалам баарыбызга чөсүнөн тең берекелүү кылып берсин, салих амалдарыбызды эксик кылбасын, азайтпасын. Субханакаллахумма бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука.